Анан азыр бийликке келгенде мени күйдүргөнү, жана сиз айтып атпайсызбы, 9-unda ошондо алданып калдыңарбы деп. Да, 9-unda Бабановго алданып калдык. Да, 9-unda Бабанов соодалашып кетти. Да, 9-unda Бабановго ишенген күчтүн баары уят болду. Ушундай эле нерсе да мына колумда турган бүт болгон премьер-министрлердин программасы. Бул Кыргызстандын стратегиялык жана улуттук стратегиясы 2020 деген иштелген. Бир пунктусу иштедиби? Жок. Мунун ичинде Кумтөр боюнча бар, жер үй боюнча бар, тиги бозумчак бардыгы бар. Иштедиби? Жок. Ачып көрсөңүз, ар бирөөнү эринбей окуп чыккан. Ачып көрсөңүз, эми укмуш пайыздык көрсөткүчтөрү 100%дан кем эмес. Элдин пайдасына дейт. Элдин пайдасына эмес, бир адамдардын, бир уч топтун пайдасына иштеп келди го. Туурабы? Мен жанагы тизмени көргөзүп атпаймынбы? Жана адамдардын тизмесин көргөздүм го сизге. Мына бар эки 100 самых богатых людей деп. Сап башында ким турат мына? Бабанов деп турат. Жер үйдү ким берди эле? Бажаевга. Мен 2015-жылы дебатка чыкканда айткам, сиздин кол менен өткөн дегем.